Мелис Аспеков. Садыр Жапаров өзүнүн шайлоосуна сооронбай Асылбек Жээнбековдордон 10 миллион доллар алган. Аларды жоопкерчиликке тартпайт, камай албайт. 5-октябрдагы төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаров абакта жаткан учурдагы берген убадаларынын аткарылышынын мен талап кыла баштадым. Мисалы, кумтөрдү денонсация кылып, эл үчүн иштеп берүүсүн, жер үйдү бери дегенде 50% кыргыз тарапка алуусун, люстрация мыйзамын кабыл алып, коррупция менен аеосуз күрөшкөнүн, энергетика тармагындагы Ширшовдун схемаларын кан буугандай токтотуу, Бажыдагы уурулукту жөнгө салуу, Дача суудагы окуяга чекит коюп, Жээнбековдордун элди атканга берген буйрук үчүн жоопко тартууну жана башка убадаларын. Сөздөрүнүн биринде Садыр президент болгон соң бул убадалар ишке ашат. Андан көрө келе жаткан шайлоодо Чүй областынын координатору болуп бер деген сунушун айтты. Жапаровдун айтымында шайлоо учурунда Чүйгө 1 миллион доллар бөлүнөрүн баса белгиледи. Ишенбеген адам турбаса акчанын дайынын таппай калабыз. Керектүү добуш албасак, мен президент болбой калсам, бизди камайт. Биз биринчи турунда уруп чыгышыбыз зарыл деп тапшырма берди. Мен макул болуп, дароо штаб ачып, керектүү кызматкерлерди жалдап, кеңсеге компьютер жабдыктарын алып, ар бир районго координаторлорду бекетип, миңдеген агитаторлорду тандап, кыскасы шайлоо башталышына толук даярдык көрүлдү. Садыр айткандай, 1 миллион доллар каражат акча каражатын шайлоо учурунда 3 бөлүп, өз колу менен Аларча резиденциясынан мага берди. Сөзүм кур болбош үчүн ар бир райондун координаторлорун паспорт көчүрмөлөрү менен менден шайлоого алган каражаттарын кол каттары, далил катары көрсөңүздөр болот. Бул чыгымдардан тышкары башка көптөгөн чыгымдар болду. Тонналап бензин алганбыз. Көптөгөн коомдук бирикмелерден, каймылдардын, диаспоралардын, жаш топтордун лидерлер менен кызматташуу, алар бекер иштебейт. Мен 1000 доллардан ашпаган чыгымдардын кол каттарын алчу эмесмин. Болгону журналга түшүрчүмүн. Чүйдөн шайлоого коротулган 1 миллион доллар ачык коомчулукка көрсөтүлүп, салыктары төлөнөт деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Республикалык штаб жалпысынан шайлоого болгону 40 миллион сомдун тегерегинде чогулуп сарпталганын жарыя кылды. Мындай чоң мыйзам бузууну кандай түшүнсө болот деп Садырдын өзүнө бардым. Анын айтымында, эгерде бардык чыгымдарды ачык көрсөтсөк, көп салык төлөйбүз. Эл бизди жеп коет, мынча акчаны жаңы келип кайдан алдыңар деп ызырынып баштады. Мен шайлоого Жээнбековдордон 10 миллион доллар алдым деп эле ачык эле айтты, уялбай. Башка аларды кама дегенди токтот, алардан башка ким бермек эле деп кайрадан менден сурайт. Жети дубанга 1 миллион доллар кетти, көлгө 2 миллион доллар бердим. Өзүмдүн жеримен аз добуш алсам уят болорун айтты. Бишкек менен Ошко 1 миллион доллар бердим деди. Ошентип арам Жээнбековдордун акчасына президент болбой эле койсоң болмок десем, сен эмнени билесиң деп менден кача баштады. Шайлоого аралашканыма абдан өкүндүм. Урматтуу эл журт, Садыр Жапаров эч качан Жээнбековдорду жоопко тарта албайт, алардан чоң пара алган экен. Андан тышкары Бакиевдердин койгон шарттарына баш ийип, алардан да каражат алды деп угуп жатам. Эки жактын макулдашуусу боюнча Искендер Гайыпкуловду президент аппаратына бекетти. Дегиле бул окуялар эмне менен бүтөт? Убакыт өзү көргөзөт. Капа болгонум Садыр Жапаровдун кожоюндары көбөйүп кетти. Мен болгонум болгондой айтканым, эл ар дайым чындыкты билиши керек. Уландысы болот. Мелис Аспеков, СИЗО ГКНБ, 12 май 2021 жыл. Шамурза Бөрүкулов. Урматтуу Садыр Жапаров жана Камчы Ташиевдин колдоочулары, биз өзүбүз тандап, каалап шайлаган элдик бийликке азыркы убакта ар тараптан чабуулдар болуп жатат. Бул чабуулду кимдер жасап жатканын жакшы билесиздер. Жапаров менен Ташиев тамактарына тыгылган сөөк болгон. 30 жылдан бери өлкөнү тош тараптан кемирип тойбогон коррупционер деп аталышкан кыргыз элинин чыныгы душмандары. Батыштын акчасына кыргыз элинин жашоо менталитетин, салтын, улуттук баалуулуктарын оңой эле сатып жибергенге даяр НПОчулар. Ар кандай көз карандысыз уюмдар, Азаттыкка окшогон каналдар, Али Токтакуновго окшогон журналисттер президенттик шайлоодо элдин добушуна ээ боло алышпай, жыгылган күрөшкө тойбойт болуп жатышкан ары жок бузукулар, түрмөдө отурган, сыртта качып жүргөн кылмышкерлердин жакындары, табакташтары, булардын ар кандай ыплас иштерин көрүп эле жатабыз. Бирок азыркы күндө Кумтөр боюнча Сентяраны сотко берип, Кыргызстандын пайдасына 5 миллиард долларга жакын акча өндүрүп алабыз деп аракет кылып жатышкан убакта, дал эле ушул жогоруда мен санап өткөн бузукулардын уйкулары качып,
Жегени желим, ичкени ириң болушуп, канткенде Сентиаранын кызыкчылыгына иштесек болот дешип, бар мүмкүнчүлүктөрүн жумшашып, ар кандай ыплас иштерге даяр турушат. Себеби булар арам аракеттер үчүн Канаданын Сентиарасынан эбегейсиз чоң акчаларды алышат. Булардын илгертеден үйрөнгөн кесиби, машыккан өнөрлөрү бүтүп жаткан ишти бүлүндүрүү болуп эсептелет. Канададан 5 миллиард өндүрүп алсак, өлкөнүн сырткы карызынан кутулабыз. Ар кандай ишканалар курулуп, иш орундары ачылат. Мугалим врачтардын айлыктары, пенсиясы көтөрүлөт. Бишкегибиз кооз шаарга айланат деген сыяктуу аруу тилектерди, бийик максаттарды таптакыр ойлоп да коюшпайт жана максаттарына жетүү үчүн ар кандай жийиркеничтүү жолдордон да кайтышпайт. Акылбек Жапаровдун Кумтөр боюнча сүйлөгөн сөзүнө каршы кайсыл бир акмак канал Акылбек Жапаровдун үстүнөн аябай жугунду коюптур. Бирок тыйын да өндүрө албайт деп айтып чыгышыптыр. Ниеттери өздөрүнө шерик болуп, кара башына көрүнгөн какбаштар. Эмне кол кушуруп олтуруш керекпи? Колдоп сүрөп, мактап таңазалагандын ордуна кара ниет аракеттерин баштап жатышат. Комиссия эмне үчүн Акаевдин маалында үлүшү 16%, Атамбаевдин башкаруусунда 25%га түшүп калганында текшерүүлөр керек. Ортодо Бакиев 33%га чыгарып койбоду беле? Ошол үчүн Бакиевдин маалында карыз болбой, наоборот Акаевден калган карыздын жарымын кутулганбыз. Ошол эле убакта Бакыйган ГЭС курулган. Демек Атамбаев, Акаевдер Канада менен жең ичинен келишим түзүшүп, кыргыз элин какшатышкан. Дал ушул кылмыштарды таап чыгышсын. 2011-жылы Атамбаев Канададан миллиондогон доллар акчаны алып шайлоого жумшаган деген сөз бул чын сөз. Себеби Атамбаев ошондо президенттикке өтпөй калышы керек эле. Чындыгында Атамбаевга түштүк эли болбосо эле добуш беришкен. Кимден сураба алкашты шайлабайбыз дешчү эле. Түштүккө барып, аракка абдан тоюп алып, элге чыгып сүйлөй албай шерменде болуп, анысы аз келгенсип түштүк эли мени отравить этти деп дөөрүгөндөн кийин ким эле аны шайласын? Көрсө Кумтөрдөн алган акча менен президент болгон экен да. Муну текшерсе ансыз деле саны жагынан ашып ташып жаткан кылмыштарына дагы бир кылмыш иши кошулат. Атамбаевдин кылмыштарынан башыбыз да айланып калды. Мөңгүлөрүбүз бузулуп, жаратылышка кыянаттык кылып, келечегибизге балта чаап, казып жаткан алтындын пайдасын Канада менен президенттер эле көргөн. Мына эми Садыр Жапаров өз сөзүндө туруп, Кумтөр маселесин көтөрүп, экологияны бузгандыгы үчүн сотко берип, Кыргызстандын пайдасына иштеп жатса, бул көр болгон бузукулар бут тосушуп, өздөрүнүн арам иштерин кылып жатышат. Урматтуу президенттин колдоочулары, 5-октябрдагыдай болуп даяр туралы. Митингге чыккан акмактарды топтолуп барып чыккан жерлерине киргизели. Жапаровго, Ташиевке ушундай убакта кол бут болуп жардам берели. Алар деген биз үчүн, Кыргызстандын эртеңки үчүн жаны үрүшүп, ошол эле убакта бузукул акмактардын талоосунда калып турушат. Ар кандай провокационный жалгандарга ишенбегиле. Сентиараны соттон утуп чыгалы деп чын жүрөгүбүздөн Кудайдан тилейле. Таза ниет, пакиза максаттарды алдыбызга коелу. Кудай буйруса, Садыр Жапаров менен 2 жылда путубузга турабыз. Мени айтты дейсиңер деп жазат ал.